Dostlar salam. Ispanak üçün эле. Үйлөрдү камсыздандыруудан өткөрүп азыр могу Раштакенин үйүнө келгенбиз. Раштак эртең менен группага айтыптыр. Кандайсың? Болот экен болазы сыргак. Болот тестен болазы сыргак. Тамдын актасын онду алып кетем, алам дедің эле, ошондон келген жоксуң. Жок болуп кетеликте. Келип алып кетсең жакшы болот деп алып кетип, кагазын берип. Элдин баары сурайт камчы аке. Элдин баары Раштакке сени иштеп отурго деп. Ал группага айтыптыр эртең мененчи. Мен аны уккан эмесмин да. Элдер мага чалып айтып атты. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Видеого тартып коеюн деп атам камчы аке. Эстелик болсун деп. Эме эле тартсаң майли, эстелик анамда башка жака тартып койгон. Мен чыгарып ко. Мен да биздин өзүбүздүн YouTube баракча бар да камчы аке. Менин баракчам бар, Сыргак Болотбек дегенчи. Ал жака ушундай бакыяндагы жаңылыктарды ушулар чыгарып турам. Сиз көрүп турсаңыз болот мынакей. Могул жакта Сыргак Болотбек деген канал. Ишиң ушуга окшошот. Эмне чыкпайт? Документ алыш кыйын. Ушул жака чыгарып ко, мынакей менин каналым. Мына жака мынтип бакыяндагы жаңылыктарды чыгарып турам мынтип тартып этим. Жакшы. Беден аны тартып, тартып алып бияга салып койдум. Мына могу сыяктуулар чыгарып турам да. Эми жумушуңар Сиз да бир чыгарып коеюн деп камчы аке, эстелик болсун, тарых болот да бул күндөрдө. Кандайсыз, ден соолук иштериңиз? Сакыя, жакшы эле. Жок, мен да камчы аке мындай. Айылда ушундай эле нерсе сонун да мындай. Жаза алма, маза алма, такыя макыя деп атпайсызбы? Кандай болсо ошондой жакшы. Рабочий кийин жолдон чогулуп калыптыр. Сайлай болуп калды. Неме, Раштакке канакей документтериңиз? Аз эмне документ эле мындай эле алып кетсиң эле. Мурда болчу да, мурда биз мындай элес. Азыр деген мындай базага бүт киргизилет. Билбейм, мына карап тур. Ийгилик болсун. Сизди тартып коеюн деп айтып коюшун да, мен өзүм өз калоом менен үйлөрдү камсыздандыруудан өткөргөнгө макул болуп атырмын. Мага окшоп, бакыяндыктар, айылдыктар, туугандар мага окшоп, мына Сыргак өлкөмө болот десем баласына милдеттүү түрдө төлөп койгула. Кырсык болбосун, кокус болуп кала турганболсо мамлекет төлөп берет деп мына милдеттемесин үкөөбүз алып атыр. Кече телевизордон уктум дейсиз, ошону айтып коебуз. Телевизордон Акылбек Жапаров айтып атыр, милдеттүү түрдө төлөтөбүз деп айтып атыр. Жок, ошо ыктыяр түрдө өткүлө, бирок жанда кырсык катталган учурда төлөп беребиз деп атыптыр. Анан бакыянда кырсык болбой эле койсун. Кокус эми айтып болбойт. Эч жокто айтып болбойт. Адамды өлүп калып атпайбы? Айтып болбойт. Анан ушу Сыргак алтындай болот десем баласына милдеттүү түрдө төлөп коелу. Өтөлү буюрса баарыбыз. Мына мен чакырам, баарыңыздарды чакырам ушу Сыргакка төлөп коюңуздар. Баарыңыздарды чакырам. Ийгилик болсун. Агамчы. Эч жокто бакыянда эч жокто кырсык болбоду. Мен да Раштакке кошулам айланайын. Ооба. Сарпаш классташымын неберери эме кылып жүрү. Мен да кошулам. Ден соолук болуңуздар акелер. Анача ден соолук болсун. Мына бизде неме бакыяндын ылый жака келип, мынакей камсыздандыруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, буюрса өткөрүп атабыз. Сиздер дагы өтүүгө чакырабыз. Бул негизи ыктыярдуу, бирок камсыздандыруудан өтүп койсо айыл жеринде ошо мамлекет кепилдик алып 500 миңге чейин кырсык катталган учурда төлөп берет деп кепилдик алып атат. Ошо ийгилик болсун достор.